Иса ушул сөздөрдү айткандан кийин шакирттери менен ал жерден чыгып, Кидрон суусунун наркы өзүнө өттү. Ал жерде бир бак бар эле. Иса шакирттери менен ошол бакка кирди. Анан Иса шакирттери менен Гетсемани деген жерге келип, аларга мен тигил жакка барып сыйынып келгиче ушул жерде отура тургула деди. Ошол жерге келгенден кийин Иса аларга азгырылып кетпеш үчүн сыйынгыла деди. Петирди, Жакыпты, Жаканды ала кетти. Анын тынчы кетип, жаны кыйнала баштады. Иса аларга: "Жаным аябай кыйналып турат. Бул жерде калып, мени менен бирге сергек болгула" деди. Өзү четкерээк барып, жүз төмөндөп жыгылды да мындай деп сыйына баштады: "Эгерде мүмкүн болсо, ушул саат менден кыя өтүп кетсинчи." Анан мындай деп сыйынды: "Ата, сенин колуңдан келбеген нерсе жок. Бул чөйчөктү менден кыя өткөрүп жиберчи. Бирок мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун." Ошондо асмандан бир периште келип ага күч берди. Кыйналып жатканында ал бүт күчү менен сыйынды. Анын тери кандын тамчысына окшоп жерге таам чатты. Иса сыйынып бүтүп ордунан тургандан кийин шакирттеринин жанына келди. Кайгыга баткан алар уктап калышкан эле. Кайтып келип шакирттеринин уктап жатканын көрдү да Петирге мындай деди: "Жада калса бир саат мени менен бирге сергек болуп тура албадыңарбы? Азгырылып кетпеш үчүн сергек болгула жана сыйынгыла, анткени рух сергек, дене алсыз." Анан четке чыгып дагы сыйынды: "Ата, бул чөйчөктүн менден кыя өтүп кетиши мүмкүн эмес болсо, эгерде мен андан ичишим керек болсо, анда сен каалагандай болсун." Ал кайтып келгенде алардын кайрадан уктап калганын көрдү. Анткени аларды уйку басып жаткан эле. Алар Исага эмне деп жооп беришерин билишкен жок. Нарыраак барып, ошол эле сөздөрдү айтып, үчүнчү ирет сыйынды. Үчүнчү жолу келгенде Иса аларга: "Силер дагы эле уктап эс алып жатасыңарбы? Убакыт сааты келди. Мына адам уулу күнөөкөрлөрдүн колуна салынып берилет. Тургула кетели. Мына мага чыккынчылык кыла турган адам жакын келип калды." Иса ал жерде шакирттери менен тез-тез чогулуп тургандыктан, ага чыккынчылык кылган жүйүт да ал жерди билчү. Ал бир топ аскерди жана башкы ыйык кызмат кылуучулар менен фарисейлердин кызматчыларын ээрчитип келип калды. Алардын колунда шамана, чырак жана курал бар эле. Иса муну айтып бүтө электе эле 12-нин бири жүйүт жана кылыч сойыл көтөргөн бир топ адам келип калды. Аларды башкы ыйык кызмат кылуучулар, мыйзам окутуучулар жана аксакалдар жиберишкен эле. Исага чыккынчылык кылуучуларга: "Мен кимди өпсөм, ал ошол. Аны кармап, сактык менен алып кеткиле" деген эле. Жүйүткелер менен Исанын жанына барып: "Устат, устат" деп аны өптү. Иса болсо ага: "Досум, эмне үчүн келдиң?" деди. Өзүнүн эмне күтүп турганын толук билген Иса алардан: "Кимди издеп жүрөсүңөр?" деп сурады. Алар ага: "Назареттик Исаны" деп жооп беришти. Ошондо Иса аларга: "Менмин" деди. Чыккынчы жүйүт да алар менен турган эле. Иса аларга "Менмин" дегенде алар артка кетенчиктеп жерге жыгылышты. Иса алардан дагы бир жолу: "Кимди издеп жүрөсүңөр?" деп сурады. "Назареттик Исаны" деп жооп беришти алар. Иса аларга: "Менмин деп мен силерге айттым. Эгерде мени издеп жүрсөңөр, буларды кое бергиле. Кете беришсин" деди. Анын "Мага бергендериңдин эч кимиси өлгөн жок" деген сөзү аткарылышы үчүн ушундай болду. Ошондо жиберилген адамдар жакын келип аны кармап алышты. Иштин жайын түшүнгөн Исанын жанындагылар: "Теңир кылыч менен чаап салалыбы" дешти. Ошондо Шимон Петр кылычын кынынан сууруп алып, башкы ыйык кызмат кылуучунун кулунун оң кулагын шылый чапты. Кулдун аты Малкос эле. Бирок Иса Петрге: "Кылычыңды кынына сал. Атам берген чөйчөктөн ичпей коймок белем" деди. "Же эмне? Атамдан азыр жардам сурап ала албайт деп ойлойсуңбу? Ал мага 12 түмөндөн көп периштени жиберер." Ушундай болуш керек экендигин билдирген ыйык жазуулар анда кантип аткарылмак? Иса болсо: "Токтоткула, жетишет" деди да кулдун кулагына колун тийгизип, аны айыктырып койду. Анан Иса өзүн кармаганы келген башкы ыйык кызмат кылуучуларга, ибадаткананын күзөт башчыларына жана аксакалдарга: "Каракчыны кармачыдай болуп мени кармаш үчүн кылыч сойыл алып чыктыңарбы? Күн сайын ибадатканада элди окутуп, силер менен болгонумда мени кармаган жок элеңер. Бирок Кудай сөзү орундалууга тийиш" деди. "Силер менен күн сайын ибадатканада болгонумда мага каршы кол көтөргөн жок элеңер. Бирок азыр силердин убагыңар караңгылык бийлик кылган убак" деди.
Миңбашы менен аскерлер жана жүйүт башчыларынын кызматчылары Ыйсаны кармап алып, ошондо шакирттеринин баары Ыйсаны таштап качып кетишти. Жылаңач денесине жабуу жамынган бир жаш жигит Ыйсанын артынан ээрчип бара жатты. Ал жигитти аскерлер кармап алышканда, ал үстүндөгү жабуусун таштай салып, жылаңач бойдон качып кетти. Байлашты да адегенде Аннас калып барышты. Ал ошол жылы башкы ыйык кызмат кылуучу болуп турган Каяпанын кайнатасы эле. Эл үчүн бир адамдын өлгөнү жакшы деп жүйүт башчыларына кеңеш берген ошол Каяпа эле. Шимон Петр менен дагы бир шакирт Ыйсанын артынан бара жатышты. Ал шакирт башкы ыйык кызмат кылуучунун таанышы болгондуктан анын короосуна Ыйса менен бирге кирди. Петр болсо дарбазанын сыртында калды. Башкы ыйык кызмат кылуучунун таанышы болгон жанагы шакирт сыртка чыгып, дарбазачы Күң менен сүйлөшүп Петрди да киргизди. Дарбазачы Күң Петрден: "Сен да ушул адамдын шакирттеринен эмессиңби?" деп сурады. Петр ага "Жок" деп жооп берди. Күн суук болгондуктан кулдар менен кызматчылар от жагып алып, отту тегеректеп жылынып турушту. Петр да алардын жанында жылынып турду. Башкы ыйык кызмат кылуучу болсо Ыйсадан шакирттери жана окутуусу жөнүндө сурады. Ыйса ага мындай деп жооп берди: "Мен жүйүттөр ар дайым чогулган жерде, синагогаларда жана ибадатканада элди окутуп жүрдүм. Элге ачык сүйлөдүм, жашыруун сүйлөгөн жокмун. Эмне үчүн менден сурап жатасың? Менин эмне жөнүндө сүйлөп жүргөнүмдү уккандардан сура. Алар менин эмне жөнүндө сүйлөгөнүмдү билишет." Ыйса ушинтип айтканда, ошол жерде турган кызматчылардын бири аны жаакка чаап жиберди да: "Башкы ыйык кызмат кылуучуга да ушинтип жооп бересиңби?" деди. Ошондо Ыйса ага: "Эгерде туура эмес айтсам, туура эмес экенин көрсөт. Эгерде айтканым туура болсо, мени эмнеге уруп жатасың?" деди. Ушундан кийин Анас Ыйсаны байлануу бойдон башкы ыйык кызмат кылуучу Каяпага жиберди. Алар Ыйсаны туткундап алып, башкы ыйык кызмат кылуучунун үйүнө алып барышты. Петр болсо аларды алысыраак жерде ээрчип бара жатты. Ыйсаны туткундагандар аны башкы ыйык кызмат кылуучу Каяпанын алдына алып барышты. Ал жерге башкы ыйык кызмат кылуучулар, аксакалдар чогулушкан эле. Петр аны алыстан ээрчип, башкы ыйык кызмат кылуучунун короосуна чейин келди. Аягы эмне менен бүтөр экен деп ичкери кирип сакчылардын жанында отурду. Алар короонун ортосуна от жагып, отту тегеректеп отурушканда, Петр да алардын арасына барып отурду. Петр ылдыйкы короодо турганда, башкы ыйык кызмат кылуучунун күңдөрүнүн бири келди. Сыртта короодо отурган Петрдин жанына бир күң келип: "Сен да Галилеялык Ыйса менен чогуу жүрбөдүң беле?" деди. Бирок Петр баарынын алдында: "Сен эмнени айтып жатканыңды билбейм" деп танып койду. Дарбазадан чыкканда аны башка бир күң көрүп, ошол жерде тургандарга: "Бул да Назареттик Ыйса менен чогуу жүргөн болчу" деди. Петр карганып: "Ал адамды тааныбайм" деп дагы танып койду. Башкы ыйык кызмат кылуучулар менен Синедриондогулардын баары Ыйсага өлүм жазасын өкүм кылуу үчүн жалган күбөлөндүрүү издешти, бирок таба алышкан жок. Анткени көп адамдар ага каршы жалган күбөлөндүрүшсө да, ал күбөлөндүрүүлөр бири-бирине карама-каршы эле. Кээ бирөөлөр орундарынан туруп ага каршы мындай деп жалган күбөлөндүрүштү: "Биз анын кол менен салынган бул ибадаткананы бузуп, 3 күндүн ичинде кол менен салынбаган башка ибадаткана тургузам деген укканбыз." Бирок алардын мындай күбөлөндүрүүлөрү да бири-бирине дал келген жок. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу ортого чыгып Ыйсадан: "Сен эмне такыр жооп бербейсиң? Сага каршы булар эмне деп күбөлөндүрүп жатышат?" деп сурады. Ыйса үндөгөн жок. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу ага: "Тирүү Кудайдын алдында айт, Теңирдин уулу Машаяк сенсиңби?" деди. Ыйса ага: "Өзүң айтып турасың. Бирок мен айтып коеюн. Адам уулунун кудуреттүү Кудайдын оң жагында отурганын жана асмандагы булут үстүндө келе жатканын көрөсүңөр" деди. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу өзүнүн кийимин айырып жиберип мындай деди: "Бул Кудайга акарат келтирип жатат. Бизге дагы кандай күбөлөр керек? Мына анын Кудайга акарат келтиргенин азыр өзүңөр уктуңар. Буга эмне дейсиңер? Алар өлүм жазасына татыктуу" деп жооп беришти. Ыйсаны кармап келген адамдар аны шылдыңдап сабашты. Ошондо анын бетине түкүрүштү, сабашты. Кээ бирөөлөр жаакка чаап: "Кана, пайгамбарчылык кылчы, Машаяк, сени ким урду?" дешти. Алар аны дагы көптөгөн жаман сөздөр менен тилдешти. Бир сааттай убакыт өткөндөн кийин дагы бир адам
Чын эле, бул да аны менен жүрчү. Анткени бул Галилеялык деп көшөрө далилдей баштады. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучунун кулдарынын бири Петр кулагын сылый чапкан кулдун тууганы: "Мен сени бактан, анын жанынан көргөндөй болуп жатам" деди. Петр болсо аябай карганып: "Силер айтып жаткан адамды мен тааныбайм" деди. Петр дагы таанып койду. Ошол маалда корооз кыйкырды. Ошондо Ыйса теңир бурулуп Петрди карады. Петр теңирдин ушул түнү корооз кыйкырганга чейин "Сен менден 3 жолу баш тартасың" деген сөзүн эстеп, сыртка чыгып өксөп ыйлады. Эртең менен бардык башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдар чогулуп, Ыйсаны өлүм жазасына тартуу үчүн кеңешме өткөрүштү. Эртеси эртең менен эл аксакалдары, башкы ыйык кызмат кылуучулар жана мыйзам окутуучулар чогулуп, аны өздөрүнүн жогорку сотуна алып барышты да, андан: "Кана айтчы бизге, сен Машаяксыңбы?" деп сурашты. Ыйса болсо аларга: "Айтсам баары бир ишенбейсиңер. Сурасам баары бир жооп бербейсиңер. Мындан кийин Адам уулу кудуреттүү Кудайдын оң жагына отурат" деди. Ошондо бардыгы ага: "Демек сен Кудайдын уулу экенсиң да" дешти. Ыйса аларга: "Менин ошол экенимди өзүңөр айтып жатасыңар" деп жооп берди. Ошондо алар: "Бизге дагы кандай далил керек? Анткени биз анын өз оозунан укпадыкпы" дешти. Исага чыккынчылык кылган жүйүт анын айыпталганын көргөндө өкүнүп, 30 күмүш тыйынды башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдарга кайта алып келди да: "Күнөөсүз кандын төгүлүшүнө себепкер болуп, күнөө кетирдим" деди. Алар: "Биздин ишибиз эмне? Өзүң бил" деп коюшту. Жүйүт күмүш тыйындарды ибадатканага ыргытып жиберип, ал жерден чыкты да барып асынып өлдү. Башкы ыйык кызмат кылуучулар тыйындарды жыйнап алып: "Бул кандын наркы. Муну ибадаткананын казынасына салууга болбойт" дешти. Өз ара акылдашты да бөтөн жерликтердин сөөгүн коюу үчүн ал тыйынга карапачынын жерин сатып алышты. Ошондон улам ал жер бүгүнкү күнгө чейин Кандуу талаа деп аталат. Ошондо Жеремия пайгамбардын алар ысырайылдыктардын аны баалаган баасын 30 күмүш тыйында алып, "Теңир мага айткандай карапачынын жерин сатып алышты" деп айткан сөзү аткарылды. Алар аны байлап алып, башкаруучу Понтий Пилатка алып барышты. Эртеси таң заардан жүйүт башчылары Ыйсаны Каяпаныкынан Пилаттын ак сарайына алып келишти. Бирок өздөрү киришкен жок, анткени алар таза эмес болуп эсептелип, пасах тамагын жей албай калышмак. Пилат чыгып алардан: "Бул адамга кандай айып коюп жатасыңар?" деп сурады. "Эгерде жамандык кылбаса, аны сенин алдыңа алып келмек эмеспиз" деп жооп беришти алар. Ошондо Пилат аларга: "Аны алып кеткиле да өз мыйзамыңар боюнча соттой бергиле" деди. Жүйүт башчылары ага: "Бирөөнү өлүм жазасына тартууга бизге тыюу салынган" дешти. Өзүнүн кандай өлүм менен өлөрүн алдын ала айткан Ыйсанын сөзү аткарылышы үчүн ушундай болду. Мындай деп айыптай башташты: "Биз бул адамдын элибизди бузуп жатканын көрдүк. Падышага салык төлөөгө тыюу салып, өзүм Машаяк, падышамын деп жүрөт." Ыйса башкаруучунун алдында турду. Пилат андан: "Сен жүйүттөрдүн падышасысыңбы? Өзүң айтып турасың" деди Ыйса. Пилат ак сарайга кайра кирип, Ыйсаны чакыртып алды да: "Сен жүйүттөрдүн падышасысыңбы?" деп сурады. Ыйса ага: "Муну сен өзүң айтып жатасыңбы же мен жөнүндө сага бирөө айттыбы?" деди. Пилат ага: "Мен эмне жүйүт билем? Сени мага өз элиң жана башкы ыйык кызмат кылуучулар алып келишти. Эмне кылдың эле?" деди. Ыйса ага мындай деп жооп берди: "Менин падышачылыгым бул дүйнөдөн эмес. Эгерде менин падышачылыгым бул дүйнөдөн болсо, анда кызматчыларым мени жүйүттөрдүн колуна чүрбөө үчүн күрөшүшмөк. Менин падышачылыгым бул дүйнөдөн эмес." Ошондо Пилат ага: "Демек сен падыша экенсиң да" деди. Ыйса ага: "Өзүң айтып жатасың. Мен падышамын. Мен чындык жөнүндө күбөлөндүрүү үчүн төрөлгөм жана ошол үчүн бул дүйнөгө келгем. Ким чындык тарапта болсо, ал менин үнүмдү угат" деди. Пилат андан: "Чындык деген эмне?" деп сурады да кайра чыгып элге мындай деди: "Мен андан эч кандай айып тапкан жокмун." Айыптап жаткан башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдарга Ыйса такыр жооп берген жок. Ошондо Пилат ага мындай деди: "Сага каршы кандай күбөлөндүрүүлөрдү айтып жатышканын угуп жатасыңбы?" Бирок Ыйса бул суроого да жооп берген жок. Пилат буга таң калды. Пилат башкы ыйык кызмат кылуучуларга чогулган элге: "Мен бул адамдан эч кандай күнөө тапкан жокмун" деди.
Бирок алар айткандарынан кайтышпай, бул Галилеядан баштап ушул жерге чейин бүт жүйүт аймагында өзүнүн окутуусун таратып, элге дүрбөлөң чүрүп жүрөт дешти. Пилат муну укканда, эмне? Бул адам галилеялыкпы деп сурады. Исанын Ирод башкарган аймактан экенин билгенде, Пилат аны Иродко жөнөттү. Анткени ошол күндөрү Ирод Иерусалимде жүргөн эле. Ирод Исаны көргөндө аябай кубанып кетти. Анткени ал тууралуу көп уккандыктан, кандайдыр бир керемет көрүүгө үмүттөнүп, аны көптөн бери көргүсү келип жүргөн. Ал Исага көп суроо берди, бирок Исага эч кандай жооп берген жок. Ал жерде турган башкы ыйык кызмат кылуучулар менен мыйзам окутуучулар аны аябай айыпташты. Ирод болсо өзүнүн аскерлери менен аны кордоп мазактады да, ага жылтылдаган кийим кийгизип кайра Пилатка жөнөтүп жиберди. Буга чейин бири-бири менен касташып жүргөн Ирод менен Пилат ушул күнү дос болуп калышты. Пилат сот тагында отурганда аялынан «Ал адил адамга тие көрбө, анткени мен түндө түшүмдө ал үчүн аябай кыйналып чыктым» деген кабар келди. Пилат болсо башкы ыйык кызмат кылуучуларды, башчыларды жана элди чакыртып алып, аларга мындай деди: «Силер бул адамды мага элди бузгуучу катары алып келгенсиңер. Бирок мен силердин алдыңарда тергөө жүргүзүп, андан силер койгон айыптардын эч бирин тапкан жокмун. Мен аны Иродко жибергем, бирок ал да андан күнөө таппай, аны кайра бизге жөнөтүп жибериптир. Демек ал өлүм жазасына татырлык эч бир күнөө жасаган эмес. Ошондуктан аны жазалап туруп кое берем. Пилат майрамга карата бир туткунду бошотуп бериши керек эле. Ал майрам сайын эл сураган бир туткунду бошотуп берчү. Ошол учурда Барабба деген киши көтөрүлүшчүлөр менен бирге камакта болчу. Алар козголоң убагында киши өлтүрүшкөн эле. Эл Пилаттан адаттагысындай эле бирөөнү бошотуп берүүсүн сурап кыйкыра баштады. Баары чогулганда Пилат мындай деди: «Кимди бошотушумду каалайсыңар? Бараббаныбы же Машая каталган Исаныбы?» Анткени ал башкы ыйык кызмат кылуучулардын Исаны көрө албастыктан улам кармап беришкендигин билчү. Ошол учурда башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдар Бараббаны сурагыла, Иса өлүм жазасына тартылсын деп элди көндүрүп жатышты. Бирок чогулган элдин баары «Ага өлүм, бизге Бараббаны бошотуп бер» деп кыйкырышты. Барабба болсо шаарда болгон бир козголоңго катышып, киши өлтүргөндүктөн түрмөгө камалган эле. Пилат алардан «Экөөнүн кимисин бошотуп берүүмдү каалайсыңар?» деп сурады. «Бараббаны» дешти алар. Пилат кайрадан элге кайрылып, Исаны бошоткусу келгенин айтты. Пилат кайрадан аларга «Жүйүттөрдүн падышасы деп өзүңөр атаган адамды эмне кылышымды каалайсыңар?» деди. Алар «Аны айкаш жыгачка када» деп кыйкырышты. Бирок алар «Аны айкаш жыгачка када, айкаш жыгачка када» деп кыйкырышты. Пилат үчүнчү жолу аларга «Ал кандай жаман иш кылды? Мен андан өлүм жазасына татырлык эч кандай күнөө тапкан жокмун. Ошондуктан аны жазалап туруп кое берем» деди. Бирок алар болгон үндөрү менен «Аны айкаш жыгачка када» деп кыйкырып талап кыла беришти. Алар улам күчөп кыйкыра беришкендиктен ушундан кийин Пилат Исаны камчы менен сабаттырды. Башкаруучунун аскерлери Исаны падыша сарайына алып келишти да бүт аскер бөлүгүн анын тегерегине чогултушту. Исанын үстүнө кочкол кызыл чапан жаап, башына тикенектен тааж өрүп кийгизишти. Тикенектен тааж өрүп башына кийгизип, оң колуна таяк карматышты да алдына тизе бүгүп, «Салам жүйүттөрдүн падышасы» деп келекелешти. Анан алар «Салам жүйүт падышасы» деп аны жаакка чапкылашты. Ага түкүрүштү, чыбык менен башка чапкылашты. Пилат кайра сыртка чыгып, «Аны силердин алдыңарга алып чыгам. Бирок билип койгула, мен андан эч кандай күнөө тапкан жокмун» деди. Ошондо башына тикенек таажы, үстүнө кочкол кызыл чапан кийген Иса сыртка чыкты. Пилат аларга «Мына ал адам» деди. Башка ыйык кызмат кылуучулар менен алардын кызматчылары Исаны көрүшкөндө «Аны айкаш жыгачка када, айкаш жыгачка када» деп кыйкырышты. Пилат аларга «Алып кеткиле да өзүңөр кадагыла, мен андан эч кандай күнөө тапкан жокмун» деди. Жүйүт башчыларга мындай деп жооп беришти: «Бизде мыйзам бар, ошол мыйзам боюнча ал өлүгө тийиш, анткени ал өзүн Кудайдын уулумун деп айтып жатат». Пилат бул сөздү укканда мурункудан да катуу коркуп кетти. Кайра ак сарайга кирип, Исадан «Кайсы жерденсиң?» деп сурады. Иса ага жооп берген жок. Ошондо Пилат ага «Мага жооп бергиң келбейби? Сени айкаш жыгачка кадатуу же бошотуп жиберүү да менин колумда экенин билбейсиңби?» деди. Иса ага
Асмандан берилбесе, менин үстүмдөн эч кандай бийлик кыла алмак эмессиң. Ошондуктан мени сенин колуңа салып берген адамдын күнөөсү көбүрөөк деп жооп берди. Ошол убакыттан тартып Пилат Ыйсаны бошотуунун жолун издей баштады. Бирок жүйүттөр: "Эгерде аны бошотуп жиберсең, анда сен Рим падышасынын досу эмессиң. Өзүн падыша эсептеген адам Рим падышасына каршы" деп кыйкырышты. Пилат бул сөздү укканда Ыйсаны сыртка чыгартты. Анан ал грекче литостротон, еврейче габбата деп аталган аянттагы сот тагына отурду. Бул таш аянт деп которулат. Ошол күн Пасах майрамынын алдындагы жума күнү эле. 6-саат чамасы болчу. Пилат жүйүттөргө: "Мына силердин падышаңар" деди. Бирок алар: "Жогот аны, айкаш-жыгачка када" деп кыйкырышты. Пилат алардан: "Падышаңарды айкаш-жыгачка кадайынбы" деп сурады. Башка ыйык кызмат кылуучулар ага: "Рим падышасынан башка падышабыз жок" деп жооп беришти. Эч нерсе жардам бербестигин, тескерисинче ызы-чуу күчөп баратканын көргөн Пилат суу алып, элдин алдында колун жууду да мындай деди: "Бул адил адамдын каны үчүн мен күнөөлүү эмесмин. Өзүңөр билгиле." Элдин баары: "Анын каны биздин жана биздин балдарыбыздын мойнунда болсун" деп жооп беришти. Ошондо Пилат элге жагууну каалап, аларга Бараббаны бошотуп берди. Ал эми Ыйсаны камчы менен сабаткандан кийин айкаш-жыгачка кадатуу үчүн аскерлердин колуна тапшырды. Аны ушинтип шылдыңдашкандан кийин андан кочкул кызыл чапанды чечип алып, өзүнүн кийимин кийгизишти. Анан аны айкаш-жыгачка кадоо үчүн алып жөнөштү. Ыйса өзүнүн айкаш-жыгачын көтөрүп, баш сөөгү деп аталган жерге жөнөдү. Бул жердин еврейче аталышы Голгофа. Алар талаадан келе жаткан Шимон деген киринеялык бир кишиге Ыйсанын айкаш-жыгачын мажбурлап көтөртүп коюшту. Ал Искендер менен Руттун атасы эле. Аскерлер Ыйсаны алып бара жатышканда, талаадан келе жаткан Шимон деген киринеялык кишини кармап алышты да, ага айкаш-жыгачты көтөртүп, Ыйсанын артынан ээрчитип коюшту. Ыйсанын артынан өтө көп эл ээрчип бара жатты. Алардын арасында ал үчүн боздоп ыйлаган аялдар бар эле. Ыйса аларга бурулуп мындай деди: "Иерусалимдик кыздар, мен үчүн ыйлабагыла. Өзүңөр үчүн, балдарыңар үчүн ыйлагыла. Анткени тукумсуз, бала төрөбөгөн, эмчек эмизбеген аялдар бактылуу деп айтыла турган күндөр келет. Ошондо тоолорго: биздин үстүбүзгө кулагыла, дөбөлөргө болсо бизди басып калгыла деп айта башташат. Жашылдаракка ушундай кылышса, анда куурагандарак эмне болот?" Ыйса менен бирге 2 кылмышкерди да өлтүргөнү алып бара жатышты. Ошентип алар Ыйсаны Голгофа, бул баш сөөгү деп которулат, деген жерге алып келишти. Ага өт кошулган шарап беришти. Ал анын даамын татып көрүп, ичпей койду. 3-саат чамасында аны айкаш-жыгачка кадашты. Ыйсанын жанына 2 кылмышкерди, бирин анын оң жагына, бирин сол жагына айкаш-жыгачка кадашты. Ошентип ал кылмышкер катары эсептелди деген пайгамбарчылык орундалды. Ыйса болсо: "Ата, буларды кечире көр, анткени эмне кылып жатышканын билишпейт" деди. Пилат тактайча жасаттырып, анын бетине "Назареттик Ыйса, жүйүттөрдүн падышасы" деп жаздырды да айкаш-жыгачтан өйдө жагына илдирип койду. Бул жазууну жүйүттөрдүн көпчүлүгү окушту, анткени Ыйса айкаш-жыгачка кадалган жер Иерусалим шаарынан алыс эмес болчу. Жазуу еврей, латын жана грек тилдеринде жазылган эле. Жүйүттөрдүн башкы ыйык кызмат кылуучулары болсо Пилатка мындай дешти: "Жүйүттөрдүн падышасы деп эмес, ал мен жүйүттөрдүн падышасымын деди деп жаз." Пилат аларга: "Болду, жазаарымды жаздым" деп жооп берди. Аскерлер болсо Ыйсаны айкаш-жыгачка кадагандан кийин анын кийимин бөлүп алышты. Анын кийимин 4 аскер бөлүп алды. Анын узун көйнөгүн да алышты. Ал тигилген эмес, токулган көйнөк эле. Ошондуктан алар бири-бирине: "Муну айрыбай өкчөмө ташыргытып, кимге тиерин билели" дешти. Ыйык жазуудагы: "Менин көйнөгүмдү өз ара бөлүп алышты, менин кийимим үчүн өкчөмө ташыргытышты" деген сөз аткарылышы үчүн ушундай болду. Аскерлер ушундай кылышты. Андан кийин ошол жерге олтуруп, аны күзөтүштү. Ал жерден өтүп бара жаткандар баштарын чайкап: "Ибадаткананы бузуп, 3 күндө тургузуучу, эгерде Кудайдын уулу болсоң, куткар өзүңдү. Түш айкаш-жыгачтан" деп тилдеп жатышты. Эл ошол жерде карап турду. Башкаруучулар болсо: "Ал башкаларды куткарды. Эгерде ал Кудай тандаган Машаяк болсо, анда өзүн куткарсын" деп шылдыңдашты. Аскерлер Ыйсанын жанына келип, ага ачуу ичимдик сунуп:
Эгерде сен жүйүттөрдүн падышасы болсоң, анда өзүңдү куткар деп шылдыңдашты. Башкы ыйык кызмат кылуучулар да, мыйзам окутуучулар жана аксакалдар менен бирге аны мындай деп шылдыңдашты. Башкаларды куткарды, өзүн болсо куткара албайт. Эгерде ал Ысрайылдын падышасы болсо, айкаш-чыгаштан түшсүн, ошондо биз ага ишенели. Ал Кудайдан үмүттөнчү эмес беле? Эгерде ал Кудайга жакса, Кудай аны куткарып алсын. Анткени ал Кудайдын уулумун дебеди беле? Анын жанындагы айкаш-чыгаштарга кадалган кылмышкерлер да аны тилдеп жатышты. Айкаш-чыгашка кадалган эки кылмышкердин бири: "Эгерде Машаяк болсоң, анда өзүңдү да бизди да куткар" деп ага тил тийгизди. Экинчиси болсо аны тыйып: "Кудайдан коркпойсуңбу? Өзүң деле ушул жазага тартылбадыңбы? Бизге туура өкүм чыгарышты. Анткени биз кылган иштерибизге жараша жазабызды алып жатабыз. Бул болсо эч кандай жаман иш жасаган жок да" деди. Анан ал Исага: "Иса, өзүңдүн падышачылыгыңа барганда мени эстей көр" деди. Иса ага: "Мен сага чындыкты айтып коеюн. Бүгүн сен мени менен бейиште болосуң" деди. Иса кадалган айкаш-чыгаштын жанында анын энеси, тайжеси, Клеопанын аялы Мариям жана Магдалалык Мариям карап турушкан эле. Иса энесин жана анын жанында турган сүйүктүү шакиртин көргөндө: "Аял, бул сенин уулуң" деди. Андан кийин шакиртине: "Бул эми сенин энең болсун" деди. Ошол убакыттан баштап ошол шакирти Исанын энесин колуна алды. Болжол менен түшкү 6-сааттан 9-саатка чейин күн көрүнбөй, бүт жерди караңгылык каптап турду. 9-саат чамасында Иса: "Эли, Эли, лама шабактани" деп катуу кыйкырды. Бул "Кудайым-ай, Кудайым-ай, мени эмнеге жалгыз калтырдың" деп которулат. Ал жерде тургандардын кээ бирөөлөрү муну укканда, ал Илиясты чакырып жатат дешти. Ошондон кийин Иса баары аткарылганын билип: "Суусадым" деди. Ыйык жазуудагы сөздүн аткарылышы үчүн ушундай болду. Ошол жерде ачуу ичимдик куюлган бир идиш турган эле. Аскерлер ага соргучтум алып, аны иссоп бутагына байлап, Исанын оозуна такашты. Кээ бирөөлөр болсо: "Кое тур, Илияс келип аны куткарар бекен, көрөлү" деп жатышты. Иса аны таткандан кийин: "Аткарылды" деди. Иса үнүн катуу чыгарып: "Ата, жанымды сенин колуңа тапшырамын" деди. Ушинтип айткандан кийин ал жан берди. Ошол учурда ибадаткананын көшөгөсү жогорудан ылдый айрылып, экиге бөлүнүп калды. Жер титиреп, аскалар жарылды. Мүрзөлөр ачылып, ыйык маркумдар тирилишти. Алар мүрзөлөрүнөн чыгып, Иса тирилгенден кийин ыйык шаарга кирип, көп адамдарга көрүнүштү. Муну көргөн жүзбашы: "Бул чын эле адил адам болчу" деп Кудайды даңктады. Жүзбашы менен бирге Исаны күзөткөн аскерлер жер титирөөнү, болуп жаткан окуяларды көрүшкөндө үрөйлөрү учуп, "Бул чын эле Кудайдын уулу болчу" дешти. Муну көрүүгө чогулган эл болгон окуяны көргөндөн кийин өкүнүү менен тарая баштады. Исаны тааныгандардын бардыгы жана аны Галилеядан ээрчип келген аялдар алыстан бул окуяны карап турушту. Ал жерде алыстан карап турган аялдар да бар болчу. Алардын арасында Магдалалык Мариям, кичинекей Жакып менен Жосенин энеси Мариям, Саломе бар эле. Алардын арасында Магдалалык Мариям, Жакып менен Жусуптун энеси Мариям жана Зебедей уулдарынын энеси бар болчу. Иса Галилеяда жүргөндө алар анын артынан ээрчип ага кызмат кылышчу. Ал жерде аны менен Иерусалимге келген башка да көптөгөн аялдар бар эле. Ал күн жума күн болгондуктан жүйүттөр алардын ишембиге чейин айкаш-чыгашта калышын каалашкан жок. Ошондуктан алар Пилатка барып, алардын буттарын сындырып, өздөрүн жыгачтан чүртүп салуусун суранышты. Анткени ал ишемби күн улуу күн эле. Ошентип аскерлер келишти да Исанын жанында кадалган эки адамдын буттарын сындырышты. Исанын жанына келип, анын өлүп калганын көрүшкөндө, анын бутун сындырышкан жок. Бирок аскерлердин бири Исаны найза менен кабыргага сайды. Ошол замат кан менен суу акты. Муну өз көзү менен көргөн адам күбөлөндүрүп жатат жана анын күбөлөндүрүүсү чындык. Ал өзүнүн чындыкты айтып жатканын билет. Ал силердин да ишенип калышыңар үчүн күбөлөндүрүп жатат. Ыйык жазуудагы "анын сөөгү сындырылбасын" деген сөздүн аткарылышы үчүн ушундай болду. Ыйык жазуунун дагы бир жеринде алар өздөрү найза менен сайган адамды көрүшөт деп жазылган. Кеч кирип жума күнү аяктап ишемби күнгө таяп калганда
Кеч киргенде Ариматаялык Жусуп деген бир бай адам келди. Ал да Ыйсанын шакирттеринен эле. Синедриондун бир кадырлуу мүчөсү Кудайдын падышачылыгын күтүп жүргөн Ариматаялык Жусуп келди. Ал Пилатка кирүүгө батынып, Ыйсанын сөөгүн сурады. Бирок ал кеңештин Ыйсаны өлтүрүү үчүн чыгарган чечимине жана кылган иштерине макул болгон эмес. Пилат анын өлүп калганына таң калды. Анан ал жүзбашыны чакырып, өлгөнүнө көп болдубу деп сурады. Жүзбашыдан билгенден кийин Жусупка сөөктү бердиртти. Пилат уруксат берди. Жусуп барып сөөктү түшүрүп алды. Бир жолу Исага түн жамынып келип кеткен Никедим да ушул жерге келди. Ал жыпар-жыттуу Смирна майы менен алой чээринин аралашмасынан 100 фунттай ала келди. Алар жүйүттөрдүн сөөк коюу салты боюнча Исанын сөөгүн жыпар-жыттуу май менен майлап кепиндешти. Иса айкаштыгачка кадалган жерде бир бак бар эле. Ал бакта эч ким койло элек бир мүрзө бар болчу. Ал күн жүйүттөрдүн жума күнү болгондуктан, анын үстүнө мүрзө жакын болгондуктан, алар Исанын сөөгүн ошол мүрзөгө коюшту. Анан ал аны асканын бооруна оюлган өзүнүн жаңы мүрзөсүнө алып барып койду. Мүрзөнүн оозун бир чоң ташты тоголотуп келип жапты да кетип калды. Жума күнү аяктап, ишемби күнгө таяп калган эле. Магдалалык Мариям менен дагы бир Мариям ошол жерде мүрзөнүн маңдайында отурушкан. Магдалалык Мариям менен Жосенин энеси Мариям болсо, анын кайсы жерге коюлганын карап турушту. Иса менен Галилеядан келген аялдар да Жусупту ээрчип келишип, мүрзөнү жана анын сөөгү кандай коюлганын көрүштү. Анан алар шаарга кайтып барышып, жыпар-жыттуу заттарды жана майлоочу майларды даярдашты. Мыйзамдын талабына ылайык алар ишемби күнү эс алышты. Эртеси ишемби күнү башкы ыйык кызмат кылуучулар менен фарисейлер Пилаттын алдына чогулуп мындай дешти. Мырза, жанагы алдамчынын тирүү кезинде 3 күндөн кийин тирилем дегени эсибизге түшүп жатат. Ошондуктан мүрзөнү 3 күнү кайтарууга буйрук бер. Шакирттери түн жамынып келип сөөгүн уурдап кетип, элге ал өлүп кайра тирилди деп айтышпасын. Ошондо бул акыркы калп мурункудан да жаман болот. Пилат аларга сакчыларды алгыла да барып каалаганыңардай кайтарып алгыла деп койду. Алар барып ташка мөөр басышты да мүрзөнүн жанына сакчыларды коюшту. Ошол учурда катуу жер титирөө болду. Анткени Теңирдин бир периштеси асмандан түшүп келди. Ал мүрзөнүн оозундагы ташты жылдырып, таштын үстүнө отурду. Анын көрүнүшү чагылгандын жарыгындай, кийими кардай аппак эле. Күзөттө тургандардын үрөйү учуп, сенейип катып калышты. Ишемби күн өткөндөн кийин Магдалалык Мариям, Жакыптын энеси Мариям жана Саломе Исанын денесин майлоо үчүн жыпар-жыттуу майларды сатып алышты. Ишемби күн өткөндөн кийин жуманын биринчи күнү таң заардан Магдалалык Мариям менен башка Мариям мүрзөнү көргөнү келишти. Жуманын биринчи күнү эртең менен эрте күн чыга электе алар мүрзөгө келишти. Алар өз ара мүрзөнүн оозундагы ташты ким четке жылдырып берет деп сүйлөшүп келе жатышты. Алар мүрзөнүн оозундагы таштын четке жылдырылып калганын көрүштү. Алар мүрзөгө жакын келишкенде таштын четке жылдырылып калганын көрүштү. Таш болсо аябай чоң эле. Ичине кирип, Теңир Ыйсанын сөөгүн таппай калышты. Периште болсо аялдарга мындай деп кайрылды. Коркпогула. Айкаштыгачка кадалган Ыйсаны издеп жүргөнүңөрдү билем. Ал бул жерде жок. Өз айткандай ал тирилди. Келип, анын жаткан жерин карап көргүлө. Анан тезирээк барып, анын шакирттерине ал өлүп кайра тирилди. Ал силерди Галилеядан тосуп алат. Аны ошол жерден көрөсүңөр деп айткыла. Силерге айтарым ушул. Алар буга таң калып турушканда, күтүлбөгөн жерден алардын алдына жаркыраган кийимчен эки адам туруп калды. Аялдар коркуп кетип жер карап калышканда алар эмнеге өлүктөрдүн арасынан тирүүнү издеп жүрөсүңөр? Ал бул жерде жок, ал тирилди. Анын Галилеяда жүргөндө силерге айткан сөздөрүн эстегилечи. Адам уулу күнөөкөрлөрдүн колуна салынып берилип, айкаш-жыгачка кадалып 3-күнү күнү тирилиши керек деп айткан эмес беле дешти. Ошондо аялдар Ыйсанын сөздөрүн эстешти. Алар мүрзөдөн чыгып чуркап жөнөштү. Коркондорунан титиреп, үрөйлөрү учуп калган алар эч кимге эч нерсе айтышкан жок. Ошондо ал Шимон Петрге жана Ыйсанын сүйгөн шакиртине жүгүрүп барып,
Теңири бизди мүрзөдөн алып кетишиптир. Аны кайсы жерге коюшканын билбейбиз деди. Петр менен ошол шакирт дароо мүрзөгө бет алышты. Экөө тең чуркап бара жатышты. Тиги шакирт Петрге караганда батыраак чуркап мүрзөгө биринчи жетти. Ал мүрзөнүн ичине эңкейип карап, кепинди көрдү, бирок мүрзөгө кирген жок. Анын артынан Шимон Петр жетип келип мүрзөгө кирди. Ал кепинди жана Исанын башын орогон орогучту гана көрдү. Бирок орогуч кепин менен бирге эмес, оролуу боюнча бөлөк жаткан эле. Анан биринчи келген шакирт да мүрзөгө кирди. Ал көрүп ишенди. Анткени алар Исанын тирилиши керектиги жөнүндө айтылган ыйык жазуудагы сөздөрдү түшүнүшө элек болчу. Анан шакирттер үйлөрүнө кайтышты. Жуманын биринчи күнү эртең менен эрте тирилген Иса эң биринчи болуп Магдалалык Мариямга көрүндү. Ал анын ичинен 7 жинди кууп чыгарган эле. Мариям болсо мүрзөнүн жанында ыйлап турду. Ал ыйлап жатып мүрзөнүн ичинен эңкейип карап, ак кийимчен 2 периштени көрдү. Бирөө Исанын сөөгү коюлган жердин баш жагында, экинчиси аяк жагында отурган экен. Алар Мариямдан: "Аял, эмнеге ыйлап жатасың?" деп сурашты. "Теңиримди алып кетишиптир, аны кайсы жерге коюшканын билбейм" деп жооп берди ал периштелерге. Ушинтип айткандан кийин ал артына бурулуп туруп турган Исаны көрдү, бирок аны тааныган жок. Иса андан: "Аял, эмнеге ыйлап жатасың? Кимди издеп жүрөсүң?" деп сурады. Мариям аны бакчы экен деп ойлоп: "Мырза, эгерде анын сөөгүн сен алып кеткен болсоң, кайсы жерге койгонуңду айтчы, алып келейин" деди. Ошондо Иса ага: "Мариям" деди. Мариям Исага бурулуп: "Устат" деди. Иса ага: "Мага колуңду тийгизбе, анткени мен али атама көтөрүлүп кете элекмин. Бир туугандарыма барып, менин өз атама, силердин да атаңарга, менин өз кудайыма, силердин да кудайыңарга көтөрүлүп кетеримди айт" деди. Аялдар мүрзөдөн шашкан бойдон чыгышты да, ары коркуп, ары аябай кубанып, шакирттерге кабарлаганы чуркап жөнөштү. Шакирттерге кабарлаганы бара жатышканда Иса алардын алдынан чыгып, "Салам" деди. Алар жакын келип, Исанын бутун кучактай жыгылып, ага таазим кылышты. Ошондо Иса аларга: "Коркпогула, барып, менин бир туугандарыма кабар бергиле. Галилеяга барышсын. Алар мени ошол жерден көрүшөт" деди. Аялдар жолдо бара жатышканда, кээ бир сакчылар шаарга келип, болуп өткөн окуянын баарын башкы ыйык кызмат кылуучуларга айтып беришти. Башкы ыйык кызмат кылуучулар аксакалдар менен кеңешип, аскерлерге көп акча беришти да мындай дешти: "Силер биз уктап жатканда шакирттери келип, анын сөөгүн уурдап кетишти" деп айткыла. "Эгерде бул кабар башкаруучуга жетсе, биз аны ынандырып, силерди чатактан куткарып алабыз." Аскерлер акчаны алышты да, алардын айтканындай кылышты. Ошол сөз бүгүнкү күнгө чейин жүйүттөрдүн арасында айтылып келет. Мариям барып, мурда Иса менен чогуу жүрүп, азыр болсо кайгырып, ыйлап жаткандарга жарыялады. Бирок алар Исанын тирүү экендигин жана Мариямдын көргөндүгүн угушканда ишенишкен жок. Алар мүрзөдөн кайтып келишип, мунун баарын 11 шакиртке жана башкаларга кабарлашты. Муну элчилерге айткандар Магдалалык Мариям, Жахана, Жакыптын энеси Мариям жана алардын жанында жүргөн башка аялдар эле. Элчилер аялдарга ишенишкен жок. Бул сөздөр аларга куру сөздөй сезилди. Магдалалык Мариям шакирттерге барып, Теңирди көргөнүн жана анын ушул сөздөрдү айтканын айтып берди. Ошондон кийин Иса бир айылга жол тартып бара жаткан 2 шакиртке башкача болуп көрүндү. Так ошол күнү 2 шакирт Иерусалимден болжол менен 60 стадий алыстыкта жайгашкан Эмаус деген бир айылга жөнөдү. Алар жолдо ушул окуяларды талкуулап сүйлөшүп бара жатышканда, Иса жакын келип аларга кошулду. Бирок алардын көздөрү жабылып калгандыктан аны таанышкан жок. Иса алардан: "Силер эмне жөнүндө сүйлөшүп келе жатасыңар? Эмнеге капалуусуңар?" деп сурады. Алардын бири Клеопа ага: "Ушул күндөрү Иерусалимде болуп өткөн окуяны жалгыз эле сен билбейт окшойсуң" деди. Иса алардан: "Кайсы окуяны?" деп сурады. Алар ага мындай деп жооп беришти: "Назареттик Исаны эмне кылышканын билбейсиңби? Ал Кудай алдында, эл алдында иши менен да, сөзү менен да күчтүү пайгамбар болчу. Биздин башкы ыйык кызмат кылуучуларыбыз, башкаруучуларыбыз аны өлүм жазасына тартыш үчүн кармап берип, айкаш-жыгачка кадатып салышты. Бул окуянын болгонуна 3 күн болду. Биз болсо ал Исраил элин куткарат деп үмүттөнүп жүргөнбүз. Бирок арабызда жүргөн кээ бир аялдар бизди аябай таң калтырышты. Алар таң заардан мүрзөгө барып, анын сөөгүн таппай калышыптыр. Кайтып келишкенде анын тирүү экендигин айткан периштелерди көрүшкөндүгүн айтышты.
Биздин арабыздан кээ бирөөлөр мүрзөгө барышса аялдардын айткандай болуп чыгыптыр. Бирок алар Ыйсанын өзүн көрүшпөптүр. Ошондо Ыйса аларга: пайгамбарлардын айткандарына оңой менен ишенбеген акылсыздар. Өзүнүн даңкына ээ болордон мурун Машаяк ушундай азаптарды башынан өткөрүшү керек эмес беле деди. Анан аларга Тоорат, пайгамбарлар жана жазмалар китептеринде өзү тууралуу айтылгандардын баарын түшүндүрүп берди. Алар өздөрү бара жаткан айылга жакын келип калышканда Ыйса аларга андан ары жолун уланчудай түр көрсөттү. Бирок алар: биз менен кал, күн да батайын деп калды деп аны калууга аргасыз кылышты. Ыйса алар менен бирге айылга кирди. Алар менен чогуу дасторконго отурганда ал колуна нан алып Кудайга ыраазычылык билдирди да аларга сындырып берди. Ошондо алардын көздөрү ачылып аны тааный коюшту, бирок Ыйса аларга көрүнбөй калды. Алар бири-бирине: ал жолдо бизге сүйлөп келе жатканда, бизге ыйык жазууну түшүндүрүп берип жатканда жүрөгүбүз күйүп жанбады беле дешти да. Ошол эле күнү кечинде, жуманын биринчи күнү Ыйсанын шакирттери бир үйгө чогулуп жүйүттөрдөн корккондуктан эшиктерин бекитип алып отурушкан эле. Ошол замат орундарынан туруп Иерусалимге кайтып келишти. Ал жерден алар чогулган 11 элчиге жана алардын жанындагыларга жолугушту. Алар: Теңир чын эле тирилиптир, ал Шомонго көрүнүптүр деп сүйлөшүп жатышкан эле. Бул эки шакирт болсо аларга жолдо болгон окуяны аны нан сындырып жатканда гана таанышкандыгын айтып беришти. Алар кайтып келип калган шакирттерге жарыялашты, бирок аларга да ишенишкен жок. Алар ушул жөнүндө сүйлөшүп жатышканда Ыйса өзү алардын ортосуна туруп калды да аларга: силерге тынчтык деди. Катуу коркуп кеткен алар: элес көрүп жатабыз го деп ойлошту. Бирок Ыйса аларга: эмне коркуп кеттиңер? Эмнеге шектенип жатасыңар? Менин колдорумду, буттарымды карагылачы. Бул мен, өзүммүн. Мага колуңарды тийгизип көргүлө. Элестин денеси да, сөөгү да болбойт. Бирок өзүңөр көрүп тургандай менде бар деп аларга колу бутун көрсөттү. Алар бир чети кубанып, бир чети таң калып, көргөн көздөрүнө ишене албай турушканда Ыйса алардан: бул жерде силердин жей турган бир нерсеңер барбы деп сурады. Ошондо алар ага бир кесим куурулган балык беришти. Ыйса аны алып шакирттеринин көзүнчө жеди. Андан кийин Ыйса аларга мындай деди: силер менен бирге жүргөнүмдө мен силерге Тоорат, пайгамбарлар жана Забур китептеринде мен тууралуу жазылгандардын баардыгы орундалышы керек деп айтпадым беле? Ошондон кийин ыйык жазууну түшүнүш үчүн Ыйса алардын акылын ачты. Анан аларга мындай деди: ыйык жазууда Машаяк азап чегип өлүп 3-чү күнү тирилиши керек. Иерусалимдин элинен баштап баардык элдерге күнөөлөрү кечирилиши үчүн тобо кылуу анын ысымынан жарыяланышы керек деп жазылган. Буга силер өзүңөр күбөсүңөр. Мен силерге атамдын убада кылганын жөнөтөмүн. Силер болсо жогорудан келе турган күчтү алганыңарча Иерусалим шаарында калгыла. Ыйса аларга дагы бир жолу: силерге тынчтык болсун деп айтты да: атам мени жиберген сыяктуу мен да силерди жиберем деди. Ушуну айткандан кийин ал шакирттерине демин үйлөп: ыйык рухту кабыл алгыла. Кимдин күнөөлөрүн кечирсеңер, ал кечирилет. Ал эми кимдин күнөөлөрүн кечирбесеңер, ал кечирилбейт деди. Иса ошондон кийин дасторкондо отурган 11 шакиртине көрүндү. Ал шакирттерин ишенбестиги үчүн жана жүрөктөрүнүн катуулугу үчүн жемеледи. Анткени алар анын тирилгендигин көргөндөргө ишенбей коюшкан эле. 12 шакирттин бири, эгиз дегенде ысымы бар Томас, Иса келген учурда алардын арасында жок эле. Шакирттер ага: биз Теңирди көрдүк дешти. Бирок ал: мен анын колдорундагы мыктын тагын көрмөйүнчө, мыктын тагы калган жерине жана кабыргаларына колумду тийгизип көрмөйүнчө ишенбейм деди. 8 күндөн кийин Ыйсанын шакирттери ошол үйгө дагы чогулушту. Алардын арасында Томас да бар эле. Эшик бекитилүү болчу, бирок Ыйса келип алардын ортосуна турду да: силерге тынчтык болсун деди. Андан кийин Томаска кайрылып: менин колдорум менен кабыргаларыма колуңду тийгизип көр да, ишенбеген адам болбой, ишенген адам бол деди. Томас ага: Теңирим менин, Кудайым менин деп жооп берди. Ыйса ага: сен мени көргөндөн кийин ишенип жатасың. Көрбөй ишенгендер бактылуу деди. Андан кийин Ыйса Тиберия көлүнүн жээгинде шакирттерине дагы бир жолу көрүндү. Бул мындайча болду. Шимон Петр, Томас эгиз, Галилеянын Кана шаарынан болгон Натанаэль, Зебедейдин уулдары жана дагы 2 шакирт чогуу жүрүшкөн эле.
Шимон Петр аларга: "Мен балык кармаганы барам" деди. Алар ага: "Биз да сени менен барабыз" дешти да барып кайыкка түшүштү. Бирок ал түнү алар эч нерсе кармай алышкан жок. Таң атып калганда Иса жээкте турган эле. Шакирттери болсо анын Иса экенин билишкен жок. Иса алардан: "Балдар, балыгыңар барбы?" деп сурады. Алар ага жок деп жооп беришти. Иса аларга: "Торду кайыктын оң жагынан салгыла, ошондо кармайсыңар" деди. Алар торун салышты да түшкөн балыктын көптүгүнөн торду кайра тартып чыгара албай калышты. Ошондо Исанын сүйгөн шакирти Петрге: "Бул теңирибиз" деди. Шимон Петр анын теңир экенин укканда кийимин кие калып, анткени ал жылаңач эле, сууга секирди. Калган шакирттер балыкка толгон торду сүйрөп жээкке сүзүп келишти. Анткени алар жээктен анча алыс эмес жерде жүрүшкөн. Алар менен жээктин ортосундагы аралык 200 чыканактай эле. Жээкке чыгышканда жагылган оттун чогун жана анын үстүндөгү балык менен нанды көрүштү. Иса аларга: "Азыр кармаган балыгыңардан алып келгиле" деди. Шимон Петр барып, чоң балыктарга толгон торду жээкке тартып чыгарды. Тордо 153 балык бар экен. Балыктын көптүгүнө карабастан тор айрылбаптыр. Иса аларга: "Келип тамактанып алгыла" деди. Шакирттердин эч кимиси "Сен кимсиң" деп суроого батынышкан жок, анткени алар анын теңир экенин билишти. Иса басып келип аларга нанды жана балыкты берди. Бул Исанын тирилгенден кийин шакирттерине 3-чү жолку көрүнүш эле. Алар тамактанып бүтүшкөндөн кийин Иса Шимон Петрден: "Жунус уулу Шимон, сен мени буларга караганда көбүрөөк сүйөсүңбү" деп сурады. "Ооба теңир, сени сүйөрүмдү өзүң билесиң" деп жооп берди Петр. Ошондо Иса ага: "Козуларымды кайтар" деди. Иса андан экинчи рет: "Жунус уулу Шимон, сен мени сүйөсүңбү" деп сурады. "Ооба теңир, сени сүйөрүмдү өзүң билесиң" деп жооп берди Петр. Ошондо Иса ага: "Койлорумду кайтар" деди. Иса андан үчүнчү рет: "Жунус уулу Шимон, сен мени сүйөсүңбү" деп сурады. "Сен мени сүйөсүңбү" деп Иса үчүнчү рет сурагандыктан Петр капа болуп: "Теңир, сен баарын билесиң, сени сүйөрүмдү да билесиң" деди. Ошондо Иса ага мындай деди: "Койлорумду кайтар. Чындыкты, сага чындыкты айтып коеюн. Сен жаш кезиңде белиңди өзүң бууп, каалаган жагыңа барчусуң. Карыганыңда колуңду сунуп бересиң. Сени башка бирөө байлайт да каалабаган жагыңа алып барат." Иса бул сөздөрдү Петр өз өлүмү менен Кудайды даңктаарын билдирүү үчүн айтты. Ушул сөздү айткандан кийин ал ага: "Менин артымдан ээрчи" деди. Петр артын карап, Иса сүйгөн шакирттин ээрчип келе жатканын көрдү. Ал кечки тамак убагында Исанын төшүнө башын коюп: "Теңир сага чыккынчылык кыла турган ким?" деп сураган шакирт эле. Петр ошол шакиртти көргөндө: "Теңир, ал эми булчу" деди. Иса ага: "Кааласам мен келгенге чейин ал тирүү болот. Сенин ишиң эмне? Мени ээрчи" деди. Ошондон кийин бир туугандар арасында бул шакирт өлбөйт деген сөз тарап кетти. Бирок Иса Петрге аны өлбөйт деп эмес, "Кааласам мен келгенче ал ушул жерде болот. Аны менен сенин ишиң эмне?" деп айткан эле. Ушулардын баарын ошол шакирт жазып алып, күбөлөндүрүп жатат. Биз анын күбөлөндүрүүсү чындык экенин билебиз. 11 шакирт Иса буйругандай Галилеяга барып тоого чыкты. Алар Исаны көргөндө ага таазим кылышты. Кээ бирөөлөр болсо шектеништи. Ошондо Иса аларга жакын келип мындай деди: "Асмандагы жана жер үстүндөгү бардык бийлик мага берилди. Баргыла да бардык элдерди мага шакирт кылгыла. Аларды Ата, Уул жана ыйык Рухтун атынан сууга чөмүлдүргүлө. Силерге буйругандарымдын бардыгын аткарууну аларга үйрөткүлө. Бул дүйнөнүн акырына чейин бардык убакта мен силер менен болом. Амин." Анан аларга мындай деди: "Бүт дүйнөнү кыдырып, бардык адамдарга жакшы кабарды жарыя кылгыла. Ким ишенип сууга чөмүлдүрүлсө, ал куткарылат. Ал эми ким ишенбесе, ал айыпталат. Мага ишенгендерди бул белгилер коштоп жүрөт. Менин ысымым менен жиндерди кууп чыгарышат. Жаңы тилдерде сүйлөшөт. Эгерде колдору менен жылаандарды кармап алышса, уулуу нерсе ичип алышса, алардан зыян тартышпайт. Колдорун оорлуулардын үстүнө коюшса, оорлуулар айыгышат." Ошондуктан алар бир жерге чогулушканда Исадан: "Теңир, сен Исраил элинин падышачылыгын ушул убакытта калыбына келтиресиңби?" деп сурашты. Иса болсо аларга мындай деп жооп берди: "Атанын өз бийлиги менен белгилеген убакыттарын, мөөнөттөрүн билүүнүн силерге кереги жок. Бирок үстүңөргө ыйык рух түшкөндөн кийин күч аласыңар да Иерусалимде, бүт Жүйүт аймагында, Самарияда, атүгүл бүт дүйнө жүзүндө менин күбөлөрүм болосуңар."
Анан аларды шаардан чыгарып, Битанияга жакын жерге ээрчитип келди да, колун жогору көтөрүп аларга бата берди. Бата бергенден кийин алардан бөлүнүп, асманга көтөрүлүп кетти. Иса бул сөздөрдү айткандан кийин алардын көз алдында асманга көтөрүлүп кетти. Булут аны алардын көз алдынан алып кетти. Алар асманга көтөрүлүп бара жаткан Исаны карап турушканда, күтүлбөгөн жерден алардын алдына ак кийим кийген эки адам пайда болуп, мындай дешти: Галилеялык эркектер, асманда эмне карап турасыңар? Силердин жаныңардан асманга көтөрүлүп кеткен бул Иса, өзүңөр көргөндөй асманга кандай көтөрүлүп кетсе, ошондой эле кайра келет. Ошентип Иса Теңир алар менен сүйлөшкөндөн кийин асманга көтөрүлүп, Кудайдын оң жагына отурду. Ошондо алар ага таазим кылышты да, зор кубаныч менен Иерусалимге кайтып келишти. Дайыма ибадатканада болуп, Кудайды даңктап жүрүштү.